Ош тазалык муниципалдык ишканасынын рейди Анар Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдөн башталды. Андагы экинчи көп кабаттуу үйдүн 60-батириндеги жашаган Асанова аттуу жаран 6735 сом абоненттик карызын төлөгөн эмес. Барган менен ал эшигин ачкан жок. Фамилиясы Асанова, таштандыга болгон карызы 6735 сом. Жол төлөшпөйт да. Кеде атышат, кеде атышпайт. Анар Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынын таштандыга болгон дебитордук карызы 263.820 сомду түзөт. Алардын бир канчасына барганыбыз менен көпчүлүгү эшигин ачкан жок. Арасында кээ бирлери же камерадан тайсылдадыбы, же башка себеп барбы? Айтор бир жыл төкпөгөн карызынан бат эле кутулуп жатышты. Чүлөгөчү камера. Бул төлөөлө жүргөнбүз эми ал. Siz төлөп аткан болсоңуз азыр дагы көп да, ошончо. Бул сен 100 сомго төлөбөйт десең, төлөөлө жүргөн. Анда төлөйсүзбү? Жүргөнбүз, эмне кереги бар эми дешем. Чүлөгөчү камера, Güzel жазып койройн, калган артага кетет. 15 сом. Көпчүлүк жарандар таштандыдан жылдап карыз болууну адатка айлантышкан. Кезек-кезеги менен жүргүзүлгөн рейдтер деле аларга таасирин тийгизбей калган өңдү. Карызыңыз бар экен, төлөй жүрөт экенсиз го? Канча карызың бар экен? 1400 сом. 1400 миллион эмес экен го? Жок, сиз миллион эмес, ошо күнүгө беришиңиз керек да, эже төлөмдүчү. Ооба, беребиз. Азыр күнүңүзгө мусулду үйдөн чыгарып койсоңуз кандай болот? Чогултуп коербиз да. Каяка топтойсуз, сасып кетет да, же күнүгө алып таштайсыңар. Акчаны берип коюңуздар азыр. Азыр жок болсо айсыкчаны беребиз. Кулатов Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларынын таштандыга болгон дебитордук карызы 493.000 сом. Ал жерде 5 жылдан бери карызын төлөбөй жүргөндөр да кездешет. Менин карамагымда 22 дом бар азыр. 22 домдо эң көп карыз 10.000ге чейин. Эң көп карыз 10.000ге чейин. Сотко өткөн, соттон чечим чыгып, бирок төлөбөгөндөр дагы бар. Эми аларды үйлөр арест болгон, мамлекет кандайдыр бир алып алат убагы келгенде. Бирок ошо соттун чечиминен дагы чыккандан кийин да төлөбөй жүргөн абоненттерибиз бар арасында. Төлөйкөн Кичи районунда да ушундай эле көрүнүш. Аймактагы жашоочулардын таштандыга болгон дебитордук карызы 367.000 сомду түзөт. Экинчи көп кабаттуу үйдүн 4-батириндеги Суксуралиева аттуу жарандын карызы 4000ге жакын. Дээрлик 4 жылдан бери карызын төлөгөн эмес. Үйүнө барганыбызда эшикти ачкан 4 жашар баласы үйдө башка эч ким жок экендигин билдирди. Чакыр үйдө чоңураак бирөөнү чакырчы. Акаң бар экен го? Ичим жок. Өзүң эле үйдө. Төлөкөн 12 дом 70-квартирада Байматова эжекебиз жашайт. Булар 1,5 жылдан бери Ош тазалыкка таштандыга өз учурунда төлөбөйт. Аймай келем мен буларга, бирок эч такыр эшигин ачпайт. Таштанды үчүн ар бир адам ай сайын 25 сомдон төлөөсү керек. Андан сырткары көп кабаттуу үйлөрдүн короосун Ош тазалыктын жумушчулары шыпырып тазалап беришет. Ал эми жыйноочулар көбүнчө кечки саат 5тен кийин карызын чогултууга киришет. Ошентсе да карыз чогулбай атат дешет адистер. Шаар боюнча 640 дом көп кабаттуу үйдө ошо жашоочулары бизге дебитор карыз болуп төлөбөй жатат да. Ошол себептен мына бүгүн рейд өткөрдүк, ошону тактап 3 жылдан бери, 4 жылдан бери жашап, ошо бизге акча төлөбөй келе жатат. Бизде Ош тазалык ишканасында 6.353.000 карыз бар көп кабаттуу үйдүн. Ошо жашоочулардын карызы азыр ошого чыкты. Үйүндө жок жана төлөбөгөн жарандарга Ош тазалык муниципалдык ишканасынын укук коргоочулары тарабынан эскертүү жазылды. Эми жашоочулар эскертүү кагазын алган соң 3 күнгө чейин карызын төлөшү керек. Болбосо иши сотко өткөрүлүп, үйү арестке алынат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош бирим жаңылыктары.